Кутман кечиңиз менен 11 каналында жаңылыктар, күндүн башка окуялары. Чет элдик тынчы мыйзам долбоорун депутаттар парламенттин чоң жыйынына алып чыкты. Талашы күчөгөн долбоор бүгүн кандай талкууланды айтып беребиз. Ал арада эркиндикке чыккан Түлеев маалымат жыйынында бир топ маалыматтарды берип, агынан жарылды. Жамыча жашоо баштаган жаткан экс-мэр абакта жатканда кимдер келип кеткенин, кандай чакта алып чыккан журналисттерге айтып берди. Бул арада Сириядагы айрым диний топторду террордук уюмдардын катарына киргизүү боюнча Орусиянын сунушун Бириккен Улуттар уюму колдогон жок. Ал эми Туркия Европага эркин каттоого визасыз режимди киргизе албай бушайман болууда. Оолу талашы күчөгөн чет элдик тынчы деп аталган мыйзам долбоорунан баштасак, Жогорку Кеңеш бүгүн бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда карады. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окууда кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Буга чейин парламент мыйзам долбоорду 2-чи окууда жактырган. Жогорку Кеңештеги бул мыйзамды талкуулоо боюнча кандай жүрдү, жаңылыктар бөлүмүнүн башкы редактору Элянора Сагындык кызы айтып берет. Ооба, рахмат Назик. Бүгүнкү Жогорку Кеңештеги талкууда көп эле депутаттардын бул мыйзам долбоорго каршы ниети билинип калды деп айтсак болот. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айрым депутаттар Жогорку Кеңеш ушул тапта өзү бир катар эл аралык уюмдар менен бирдиктүү долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын айтты. Айталы социал-демократтар фракциясынан депутат Карамат Орозова, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынып кала турган болсо, анда бул ошол долбоорлорго өз кедергисин тийгизип калат деди. Мындан тышкары Ата Мекен фракциясынан депутат Аида Салянова бул мыйзамды кабыл алуу мааниси жок, анткени ал мыйзамда аны ишке ашыруу механизмдери кандай болот так көрсөтүлгөн эмес деген оюн айтты. Мындан тышкары мурунку биздин баш прокурор, эгер бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, анда бул Кыргызстан аймагында иш алып барып жаткан бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөгөнгө жөн гана шылтоо болот деген ойду айтты. Дагы бир депутат социал-демократтар фракциясынан Жанар Акаев бул мыйзамга карамаганча каршы экенин айтып чыкты. Жана анын айтымында бул мыйзам Орусияда кабыл алынган бейөкмөт уюмдары тууралуу мыйзамдын көчүрмөсү болот. Ал мындай пайыздык көрсөткүч тууралуу да айтып кетти. Жанар Акаевдин айтымында мыйзамдын 95% ошол орусиялык мыйзамдын көчүрмөсү. Бул себептүү Жанар Акаев Орусияда кабыл алынган бул мыйзам Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөргө терс таасирин тийгизет деп, бул дагы депутат каршы чыкты. Ата Мекен фракциясынан дагы бир депутат Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстан азыр ушул тапта дүйнөлүк эл аралык коомчулукка жүрүп жаткан демократиялык өзгөрүштөр, жүрүштөр, күчтүү жаранды коом сөз эркиндиги менен мактана алат. Эгер бул мыйзамды кабыл алсак, анда бул баалуулуктардын баары жокко чыгып калат деп мурунку юстиция министри Шыкмаматов ал киши дагы буга каршы чыкты. Ал эми мыйзамдын жактоочулары кандай жүйөлөрдү келтирди? Бул туурасында да айтып берсеңиз. Ооба, албетте Жогорку Кеңеште бул мыйзам долбоору каралып атканда баардык эле ага каршы чыгып, бул мыйзамды кабыл албайбыз дегенге жатпайт. Айталы социал-демократтар фракциясынан депутат Галина Скрипкина Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча парламенттик комитетти жетектейт. Ал киши бул мыйзамды кабыл алууда көп эле чуу көтөрө бербеш керек дегендей кылып, бул мыйзам долбоору Кыргызстандагы 73 гана уюмга багытталат деген ойду айтты. Бирок ал киши кайсы уюмдарга багытталат бул нерсени ачыктаган жок. Жана бул нерсе көптөгөн күдүкөйлөргө жем таштады десек болот. Эгерде мыйзам кабылдана турган болсо, ал бардык уюмдарга, бейөкмөт уюмдарына бирдей болуш керек да. Эгерде бирдей болбосо, анда мыйзамды кабыл алуунун кажети канчалык деген суроолор албетте жаралбай койбойт. Бирок аны кесиптеши Чолпон Жакупова дагы бир депутат Бирбол фракциясынан дароо оңдоп өттү. Ал киши айтты, эгер бул мыйзам долбоору кабылдана турган болсо, бул бардык бейөкмөт уюмдарына тийиштүү болот деди. Негизи эле бул мыйзам долбоору акыркы күндөрү кызуу талкууда. Анда негизги нерсе эмне болууда? Талаш тартыштын себеби эмнеде? Ооба, соңку 2-3 күндөн бери бизде жарандык коом митингдерди өткөрүп жатат, көчө чукул форумга чогулушту укук коргоочулар бул мыйзамга каршылыгын билдиришип. Мында айта кетчү нерсе, бул бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамдын
3 беренесине өзгөртүүлөр кирип жатат. Ал беренелерге өзгөртүүлөргө ылайык алар укук коргоочулар, бейөк мото уюмдарынын өкүлдөрү ар бир жылы өзүнүн финансылык булактарын ачыктап жана бейөк мото уюмда акча кандай жумшалды, каяктан келди, ушул тууралуу отчет берүүгө милдеттендирет экен. Эң негизги укук коргоочуларды чочулатып жаткан, кооптонтуп жаткан ушул маселе болуп атат. Рахмат, Элеонора. Ошол эле маалда бүгүн акталып чыккан Бишкектин экс-мэри Нариман Тюлеев журналисттердин алдына чыгып маалымат жыйын өткөрдү. Ал түрмөдөн кантип чыккандыгын жана мындан ары Германияга кетүүгө камынып жатканын айтты. Ошондой эле экс-мэр өзүн мыйзамдуу түрдө мунапстын негизинде бошотулдум деп эсептейт. Тюлеев эгер анын иши Кытайда каралса, эч ак эле бошотулмагын кошумчалады. Буга чейин анын мамлекеттик казынага 60 миллион сом төлөп 7-майда эркиндикке чыкканы маалым. Ошондой эле Бишкектин экс-мэри Нариман Тюлеевага карата чыккан соттун өкүмүнө макул эместигин билдирип, эл аралык сотторго кайрыларын белгиледи. Нариман Тюлеев маалымат жыйынында президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев андан акча талап кылганын тастыктады. Өзүңүздөр эле ойлосоңуз, Нарымбаев жеке эле ал кызымды эмес, Нарымбаев мен СИЗОдо отурганда, Нарымбаев мен больницада жатканда, Нарымбаев 2 жумада, 3 жумада келип турчу. Жеке эле мага келген жок. Урматтуу кыргыз коллегалар, урматтуу журналисттер. Нарымбаев, ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Келдибеков баарыбызга келчү. 2 жума, 3 жума. Алар менен эмнени сүйлөш? Аны эч ким бири-бирибизге айтпайт. Но мен менен сүйлөшкөндө мисалы Нарымбаевдин ою тока акча. Эске салайын, Тюлеев мындан 3 жыл мурун 11 жылга эркинен ажыратылган. Ага Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы бала бакчалардын бирин мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталган болчу. Тюлеевдин сот ишине байланыштуу Жогорку кеңештин экс депутаты Хажымурат Коркмазов менен президенттин аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев азыр камакта отурушканы белгилүү. 2015-жылдын 15-июлда Коркмазов абактагы Нариман Тюлеевдин мүлктөрүн жогорку сот аркылуу камактан чыгартууга ортомчу болуп, Тюлеевдин жакындарынан 200 миң доллар пара талап кылып, анын 100 миңин алып жаткан жерден кармалганы кабарланган. Кийин ал бул параны Нарымбаев талап кылганын айтып чыккан. Жемкорлукка шектелген президенттин мурдагы аппарат жетекчиси Нарымбаев 22-июлда УКМКнын тергөө абагына камалган. Эл аралык айдыңда болуп жаткан кабарларга дагы кайрылалык. Орусия Сириянын аймагындагы Ахрар аш-Шам, Джейш аль-Ислам топторунун террордук кыймылдарын катарына киргизүү сунушун четке какты. Британия, Франция, АКШ, Украина аталган маселе боюнча бир пикири жок. Ушундай жүйө менен эки топту кара тизмеге киргизүү азырынча эрте экени белгиленет. Анткени менен бул болгон Орусиянын өкүлү Виталий Чуркин аталган топтор Сириядагы тынчтык сүйлөшүүлөргө тоскоолдук көрсөтүп жатканын билдирет. Белгилей кетсек, Москва, Вашингтон ортомчулук болуп баштаган Сирия боюнча ок атышууну токтотуу келишими аты аталган Ахрар аш-Шам жана Шейль аль-Исламга тиешелүү эмес. Дүйнө кабарларын улантабыз. Туркия Европа биримдиги менен визасыз режимди жоюу боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай жатканын кабатыр. Түрк бийлиги жарандарына жеңилдетилген шартты түзүп берүүдө бардык эрежелерди сактаганына карабай, Евросоюз терроризм түшүнүгүн өзгөрткөн мыйзамга түзөтүү киргизүү сунуштоодо. Бирок Европа биримдик менен кызматташуу боюнча Туркия министри Волкан Бозкар Анкара мындай кадамга барбасын журналисттерге билдирди. Эске салсам, түрк жарандарына болгон визасыз Европа мамлекеттеринен кирип чыгуу боюнча келишим март айынан бери талкууда. Анткени менен Европа парламент талаптары аткарган расмий Анкарага жеңилдик берүү ниетинен тайып жатат деген дооматтар айтылууда. Ошол эле маалда Туркия Кыргызстан жарандарына болгон визанын мөөнөтүн кыскарткан жок. Белгилүү болгондой, кыргызстандыктар Туркия аймагында визасыз 90 күндөй жүрө алышат. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүктү өзгөртпөй жаткан Евросоюз менен болгон сүйлөшүүлөр себеп болуп жатканы айтылган. 11-ден алыстабаңыз, бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарлар менен бөлүшөбүз.